Жогорку кеңештин депутаты деп укканда кимди элестетесиз? Трибунада сүйлөгөн саясатчыбы, же балким чоң жол тандабас менген чиновникпи, же мааракелерде төргө өтүп, сыйлуу устукан алган адамбы? Депутаттар эл тарабынан шайланган өкүлдөр. Алар шайлоочулардын кызыкчылыгына кызмат кылышы керек. Чынында шайлоочулардын ишенимдүү колдоосуна ээ болгон депутат байланышы, байлыгы жана бийлиги бар башка депутаттарга караганда күчтүүрөөк. Ал эми элге кызмат кылуунун жолдору өтө көп. Депутаттардын милдеттерин 3 негизги бөлүккө бөлүп кароого болот. Өкүлчүлүк, шайлоочулар менен дайыма байланышта болуу менен алардын кызыкчылыгын коргоо. Көзөмөл, өкмөттүн ишин контролдоо жана албетте мыйзам чыгаруу, шайлоочулардын суроо талаптарына жана муктаждыктарына негизделген мыйзамдарды иштеп чыгуу. Кимдир бирөө депутаттар чыныгы жашоодо андай иштешпейт деши мүмкүн. Албетте көп нерсе өзүбүздөн көз каранды. Кааласак депутаттарды деле ийге салып алууга болот. Сиздин округтан кайсыл талапкер көрсөтүлүп жатканын билип алып, аларга талаптарыңызды жана эмне күтөрүңүздү айтыңыз. Айрыкча шайлоодон кийин байланышта болуусун районго жаңы шайлоо учурунда гана эмес, дайыма келип туруусун талап кылыңыз. Бекеринен депутаттарды эл өкүлү деп айтпасак керек. Себеби шайлоочуларга кызмат кылуу алардын башкы милдети.